Баарыңыздарга чоң салам. Акыркы 5-6 күндөн бери бүт дүйнөдө Эпштейндин файлдары тууралуу жаңылыктар аябай дүркүрөп жатат. Англис, орус, француз, испан, немис тилдеринде, бирок кыргыз тилинде бул тууралуу маалымат аз болгон үчүн биз дагы ушул Эпштейн файлдары тууралуу сиздерге кыргыз тилинде айтып беребиз деп чечим кабыл алдык. Кече болсо Эпштейн файлдары тууралуу биз видео тартып YouTube каналга чыгарганбыз. Ал видео чыккандан кийин суроолордун көпчүлүгү Путин менен Эпштейндин байланыштары тууралуу суроолор келип түштү. Бүгүн биз ал теманы өзүбүздүн чакан команда менен изилдеп чыгып, ал изилдөөнүн натыйжасы менен сиздер менен бөлүшүп кетели. Биринчиден, Путиндин аты азыркы маалга чейин жарык көргөн файлдардын ичинде 1000ден ашуун жолу кездешет. Орус кыздары Путин, Россия, Москва деген сөздөр 10.000ден ашуун жолу ал файлдарда кездешкен. Дагы бир нерсе айтып кетишибиз керек бул жерде. Эпштейндин файлдары Путин менен Эпштейндин даана байланышы бар экендигини көрсөткөн эмес, бирок Эпштейн көптөгөн белгисиз адамдарга жазган каттарда ал киши Путин менен контактка чыгууга, кандайдыр бир байланыш түзүүгө аракет кылып жатканын байкасак болот. Ал контакттар түзүлдү, жолугушуу болду, болбоду, ал азырынча белгисиз. Бирок негизги факт, Эпштейндин файлдарында Путиндин аты аябай көп кездешет. Экинчи айта кетчү нерсе, азыркы учурда бир аябай кызыктуу теория күч алып жатат бүт дүйнөдө. Ал теория боюнча орустардын атайын кызматы бал сүйкөлгөн капкан деген операцияны Эпштейндин жардамы менен ишке ашырган деген теория. Ал операциянын алкагында Эпштейн өзү сатып алган аралда өспүрүм сулуу кыздардын катышуусу менен сексуалдык оюн зоокторду уюштуруп, ал жерге эң бай, дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдарды алып келип, аларды ал жерде жашырын түрдө видеого тартып, сүрөткө тартып, кечирээк аларды шантаж кылганы компромат топтоп жүргөн. Бул орустардын атайын операциясы деген теория аябай күч алууда. Бирок биз командабыз менен файлдарды карап көрсөк, ал жерде бул операция тууралуу эч кандай маалымат жок. Ошон үчүн азырынча бул ушак деңгээлинде деп деле айтсак болот. Сөздүн аягында айта кетчү нерсе, Эпштейндин файлдары 6 миллиондон ашуун. Азыркы учурда болсо алардын 50% гана, 3 миллион файл гана жарык көргөн. Калган 3 миллион файл качан интернетке чыгат, ал жерде кандай бизди шок кыла турган факттар, кимдин аттары бар экени азырынча белгисиз. Ошон үчүн биздин каналга катталып кетиңиз. Биз колубуздан келишинче Эпштейн файлдары тууралуу күнүгө кызыктуу факттарды сиздер менен бөлүшүп кеткенге даярбыз. Лайк басып коюуну дагы эстен чыгарбаңыздар. Рахмат.